Саламатсыздарбы, кандайсыздар? Бакыт деген сөздүн үстүндө көп талаш тартыш бар да. Бакыт боюнча биз дагы ушунча сабактарды өтүп келебиз. Баардык адамдар бактылуу болгусу келет, бирок чынында бакыт деген эмне? Мисалы үчүн Эйнштейн айткан, бакыт деген это относительно. Относительно деген мисалы үчүн адам бул жерден бактылуу болушу мүмкүн, 2 сааттан кийин кайра бакытсыз болуп калышы мүмкүн. Же болбосо мен мисалы Бишкектен бактылуумун, Оштон бакытсызмын деген сыяктуу. Вот теория относительности. В этой жизни все относительно дейт да. Мен жанагы Эйнштейндин киносун тарткан го, ошол киносунда тиги эмеси ученицасы сурайт да, а вы женаты депчи, сиздин аялыңыз барбы десе, в этой жизни все относительно дейт да. То есть когда я дома, я женат, когда я не дома, я не женат деп тамашалайт да. Ошондой болуп бакыт боюнча көп мындай эмелер бар да, эме деп коет го, определение деп коет го, ошондой нерселерчи. Эми ар бир адам үчүн ар нерсе бакыт да. Мисалычы, анан кечээ да умрага барып келдик. Барып келгенден кийин биз мындай бир нерсени түшүндүм да. Адам эч качан өзүнүн жашоосунда өзүнүн жашоосу менен бактылуу боло албайт экен. Мисалы мен чолпон, мен өзүмдүн жашоом менен бактылуу боло албайт экенмин. Табият ушундай экен, адамдын табияты ушундай экен. Ошон үчүн пайгамбарыбыздын жүрөгүн 2 жолу периштелер келип жууп кеткен экен да. Мен чолпон болуп, мен өзүмдүн жашоом менен бактылуу боло албайт экенмин. Эшмат болуп, өзүнүн жашоосу менен бактылуу боло албайт экен. Отуруп алып, биз баардыгыбыз ушул акыбалыбызда деле, Кудайга шүгүр, альхамдулилля, баардык нерсебиз бар болсо да, ошондо дагы башка бирөөнүн жашоосуна кызыкмайбыз бар экен да. Бул табияттан ушундай экен. Это человеческая сущность да. Буга бир жакшы мисал бар. Бир киши бактылуу болгусу келет экен да, бирок бакыт эмне экенин өзү билбейт экен. Анан ошо бир айылда бир молдо умрага барып келиптир да. Анан айтат го, умрага барып келгендердин дуалары кабыл болот депчи. Анан ошо киши, ой, биздин молдобуз умрага барып келиптир, дамылабыз, эми барып дамыладан бата алайлы, дубасын алайлы деп барат экен. Анан баргандан кийин тиги бала айтат экен да, дамыла, мени бир бактылуу болсун деп дуа берип коюңузчу дейт экен да. Десе тиги дамыла сурайт экен, я балам, сен бакыт эмне экенин билесиңби дейт экен. Десе тиги айтат экен, жок, билбейм дейт экен. Бакыт деген сөздүн өзү эмне, бакыт деген кандай экенин билесиңби десе, жок, билбейм дейт экен. Билбей турган болсоң, хотя бы ушу биздин айылда жашаган бактылуу адамды билесиңби дейт. Десе, ооба билем дейт, биздин айылда мына Эшмат бактылуу, үй бүлөсү бар, жашынакай аймончоктой келинчеги бар, бала чакасы бар, небереси бар, куда күткөн малдары бар, машинасы бар, акчасы бар, мансабы бар. Ушул адам баардык критерийлери бар болгондон ушул бактылуу да. Анан мен ушул Эшматка окшошуп калсын деп бата берип коюңузчу дейт экен да. Десе айтат экен тиги дамлачы, макул, бул батада турган эч нерсе жок, мен сага батаны берем, бирок сен бар дагы Эшмат менен сүйлөшүп көр. Эгерде Эшмат чынында бактылуу болсо, анда мен сага ушул бала илайым Эшматтай болуп калсын деп батамды берем дейт экен да. Анан тиги бала барып Эшматка барып айтат экен, Эшмат аке, сиз ушундай бактылуу инсансыз, мына биздин дамылабыз умрага барып келиптир, анан мен адан дуба сурап атам, ушу Эшматка окшошуп калайын деп дуба сурап атам дейт. Бизде деле иногда болот го, мисалы үчүн жакшы аттуу баштуу бирөөлөр үйгө келип чай ичип калса, ошонун чайынан калган кешигин ичирип коебуз го балдаргачы, ушуга окшошуп кал депчи. Эми жакшы ниет кылыпчы. Анан ал да ушинтет экен да, мен ушу дамыладан бата алайын деп атам, сизге окшошуп калайын деп атам десе, тиги Эшмат айтат экен да, балам, сен Эшматка окшошуп калайын деп тиги дамыладан бата сураба дейт экен. Неге десе, сырткы көргөн адамга ооба мен бактылуу чыгармын дейт, бирок чынында мен бакытсызмын дейт. Эмнеге деп сурасам, мен дейт жаш кезимде бир кызды абдан катуу сүйдүм, ал дагы мени аябай катуу сүйдү, көзүбүз көрүү болгончо ушунчалык бири-бирибизди сүйдүк, сүйүшүп, күйүшүп, үйлөндүк, элдин кояй дегенине болбой үйлөнгөнбүз дейт. Анан сонун бактылуу болуп 2-3 жыл жашадык. Анан 2-3 жыл жашагандан кийин менин аялым оорукчан болуп төшөккө жатып калды дейт. Төшөккө жатып калгандан кийин баягы бир буту бул дүйнөдө, бир буту тиги дүйнөдө дейт, бирок төшөктө жатып алып мени кызганып баштады дейт. Мен өлүп калсам сиз үйлөнүп аласыз, мен өлүп калсам сиз үйлөнүп аласыз деп мени кызганып баштады дейт да Эшматчы. Анан ой, сен өлүп калсаң мен үйлөнбөйм, мен жалгыз өтөм десем ишенбейт, антсем минтсем ишенбейт дейт. Мен өлүп калсам сиз үйлөнүп аласыз дей берет экен да. Анан Эшмат барып туруп операция кылдыртып, баягы эркек мужской эмесин, органын кестирип салат экен. Анан келет экен аялына, мына мен ушундай эркектик мүчөмдү кестирип салдым, мен үйлөнбөйм десе, тиги аялы дейт, баягы бир буту көрдө, бир буту төрдө жаткан аялы күндөн күнгө жакшы болуп баштап, сакайып баштайт имиш да, баягы ооруп жаткан аялчы. Ошентип жакшы болуп отуруп, аябай жакшы болуп кетиптир.
төшөктөн туруп жакшы болуп кетти. Анан жакшы болуп кетип уже текеберлик пайда болду дейт да аялымдачы. Анан ажырашам, мага талаагыңды бер дептир күйөөсүнөчү. Анан десе күйөөсү айтыптыр, эми ушунча калайык калкка шерменде болбой, мен сага эч кимге айтпай талаагыңды берем, бирок сен эч кимге айтпай жашыруун турмушка чыгасың, мен үйүмдө эле жашайсың, балалуу болобуз, иш кылып ушинтип өмүр сүрөбүз деген экен да. Анан азыр мынакей эшиктин алдында короодо ойноп жүргөн балдар, күткөн кудалары, неберелерим бүт баардыгы менден эмес, башка эле бир эркектен болгону мен аялыма ушундай жашыруун талак берип жашап жүрөм. Сырткы көргөн адамга мен балким бактылуумун, бирок мен ичимден өзүм бактысызмын деп эсептейм дептир да. Десе баягы бала аябай аңтар теңтер болуп тиги дамылага, айылдын дамыласына барып айтыптыр да, я дамыла, Эшматка окшошуп калсын деп бата бербей эле коюңуз, ушул өзүмдүн жашоомдун тагдырымды кабыл алып бактылуу болсун, болгон нерсеге шүгүр кылуу деген бул бакыт турбайбы деп анан бата сураптыр да. Ансыңардай биз кечегиде умрага барып келдик. Умрага мен атам менен бардым. Анан ошол жерде мени көргөн кыздар суктанды да. Кандай сонун керемет көрүнүш, аттиң, мен дагы атамды алып келсем гана умрага депчи. Үй бүлө болуп, мисалы аялы менен күйөөсү болуп келгендерди көрүп мен суктандым. Кандай сонун нерсе, мен жолдошум менен келип бир умра кылып кетсем деп мен аларды көрүп суктандым. Алар мени көрүп суктанды. Анан ошондо мен да түшүндүм да, атаңдын көрү дүйнө, бир кам дүйнө. Адам эч качан өзүнүн жашоосуна топук кылып, шүгүр кылып, ушунуңа рахмат деп бактылуу болбойт экен. Биз азыр ойлоп аткан адамдардын бактылуу деп жылмайып жүргөн адамдардын да ичинде абдан көп проблемалар бар. Ошол эле президентибизде, мисалы үчүн президентибизден Садыр Нуркожоевичтен барып бирөө сураса, ал деле айтат болуш керек, менде деле ушундай проблема бар деп. Миллион деген долларлык машиналарды айдап жүргөн, мисалы үчүн Кыргызстанда эң мыкты ишкер айымдардын бири Анжеликага барып дагы ага сүйлөшүп жакындан отурсаң, ал дагы айтса керек, чолпон, менде андай да мындай да, мен да мындай арманым бар деген сыяктуучу. Ошон үчүн бакыт деген бул все-таки относительный нерсе экен. Бир күнү сен бактылуу болосуң, эртеси күнү бактсыз болосуң. Но бактылуулук каякта десе, бактылуулук бул динде экен. Аллах Таала бакытты бизге динге, Куранга байлап берип коюптур. Ошон үчүн тагдырыбызга шүгүр кылайлы, башка бирөөнүн жашоосуна кызыкпайлы. Чынында бирөөнүн жашоосуна кызыккан менен пайда жок. Анын дагы ошончолук түйшүгү, ошончолук проблемасы бар. Ошол бактылуу болуңуздар, эң негизгиси болгон нерсеңиздерге шүгүр кылыңыздар.